Кудайдын чакырыгы 19 февраль. Мен да силер үчүн сыйынуумду токтотуп, Теңирдин алдында күнөөлүү болууга жол бербейм. Кудайдын пайгамбары Шемуэлдин элге айткан сөздөрү. Кудайдын эли оор учурду баштан өткөрүп жаткан учур. Эл Кудайдын бийлигин четке кагып, өзүнө башка элдердикиндей эле падыша шайлап беришин талап кылышкан. Туура эмес чечим чыгарышкан түшүнүшүп, эми Шемуэл аларды калтырып кетпесин деп коркуп жатышат. Пайгамбардын реакциясы башкача. Ал ачуусу менен аларды кекетип кирген жок. Алардан алыстап, өзүнөн жоопкерчиликти алып салган жок. Ал айтты: силер үчүн сыйынуумду токтотуп, Теңирдин алдында күнөөлүү болууга жол бербейм. Бул сөздөргө карасак, жаман иштер гана күнөө болбостон, сыйынуу жоопкерчилигин алып, аны аткарбай коюу дагы күнөө экенин көрөбүз. Шемуэл үчүн сыйынуу бул руханий кызмат болгон. Сыйынууга карата мындай көз карашта болуу ата-энелер үчүн, арачы сыйынуучулар үчүн, жакынын муктаждыгын билген ар бир ишенүүчү үчүн маанилүү. Бирөө үчүн сыйынуу, ал адам үчүн руханий коргоо куруп берүү. Шамуэл өзүнүн элинин күнөөсүн актаган жок. Бирок аларды сүйгөндүктөн, аларды таштап кетип калган жок. Ал түшүнүп жатат: адамдардын жүрөгүн бир гана Кудай өзгөртө алат. Ал эми арачылык сыйынуу болсо, адам менен Кудайдын ортосундагы көпүрө. Туура эмес кылып жаткан адам үчүн да сыйынууну уланта берүү — бул сүйүү. Сыйынуу бул Кудайдын алдында кызмат. Руханий күрөш Кудайдын алдында ишенимдүүлүк. Сен сыйынып жаткан адам кайра күнөөгө батып жатабы? Сыйынууңду токтотпо. Сени капа кылып жатабы? Сыйынууңду токтотпо. Руханий күрөш катуу болуп жатабы? Сыйынууңду токтотпо. Жакының менен Кудайдын ортосундагы жараката турган адам бол. Көптөгөн жеңиштер эч ким көрбөгөн жерде сыйынуу бөлмөсүндө башталат. Сыйынууну токтотуп коюу чегинип, жеңилип калуу болот. Сыйынууну токтотпой улантуу — бул Кудайга ишенип тапшыруу.